Саламатсыздарбы? Урматтуу прокурор. Биринчи суроо. Мурдагы прокурор Өткүрбек мырза кайда жүрөт? Барбы деги? Өткүрбек Асылбекович Кыргызстанда эле болуш керек. Мен Анда ККМБ эмбуду угатасыңарбы, кайда жүрөт ал киши? Аны бир из салган, издеген бирөөлөр барбы, жокпу? Зарылбек Кылычбекович азыр Жамшит Өткүрбек Асылбекович боюнча эч кандай бир факты каттоо, аны издөө маселеси жок. Ошондуктан ал эркин жашоодо эл катары. Кыргызстанда? Кыргызстанда болуш керек. Же урматтуу ККМБ, урматтуу прокурор, урматтуу МВД. Менде мындай сомнение болуп атат да. Свой чужой деген принцип ойноп аткан жокпу? Эгерде ал кишинин кандайдыр бир кылмышка аралашканы болсо ачык айтсаңыз, ошого жооп берели. Анан азыр свой чужой деп ал жетекчилик, мен кемчилдигин байкаган да жок бүгүн, бизде андай маалымат да жок. Ошондуктан каерде жашаганына да кызыкпадык. Токтор Алиевич, сиз сот болуп иштедиңиз. Мен милиция болуп иштедим. Прокуратурада көбүрөөк иштегем. Прокуратурада көбүрөөк иштедиңиз. Эми кимдин кандай иш кылганын айтырбай эле билебиз да. Аны санап бер десеңиз, мен санап берейин Өткүрбек мырзанын кандай иштери бар экен. Анан ошону бир эсиңизге алып койсоңуз. Экинчи суроо. Тергөө иштери боюнча пенсияга кеткен биздин тергөөчүлөр бар. Оор, өзгөчө оор терроризм, сепаратизм, киши өлтүрүү, курал колдонуу менен киши өлтүрүү, буйрутма киши өлтүрүүдө ийгиликтүү иштерди жараткан прокурорлор бар эле. Прокуратура составында. Ошолорду жана МВДда иштеген, пенсияга кеткен прокурорлорду кайрап келип иштетейин деген оюңуз барбы, жокпу? Эң актуал суроо бердиңиз. Бул жерде бизде распоряжениеде жүргөн, пенсияда жүргөн прокуратура кызматкерлери бар. Макул болгондору менен кызматты берип жумушка алып атам мен. Бирок көбүнчө жетекчиликте жүргөн прокурорлор бүгүнкү күндө жөнөкөй тергөөчү же помощник болуп келбейт экен да, бул өзүнчө маселе экен. Экинчиден мына тергөө департаментин түзбөй аткан себеби да ушул. Прокуратурада баягы сиз айткан профессионал тергөөчүлөр да азайып кетти да, мына 5 жылда азайып кетти. Ошондуктан биз өзүбүзгө тергөөнү калыбына келтирип алып экинчи этапка баралы деген максат менен жанда прокуратурага тергөөнү калыбына келтирип атабыз. Бардык нерсени кадр чечет билесиз. Тергөөчү бир күндө даяр болбойт экен. Ошондуктан сиз айткандай пенсияда жүргөн, тажрыйбалуу распоряжениеде жүргөн прокурор кызматкерлерди сөзсүз кайта алабыз. Анда биринчи суроо. Урматтуу ККМБ, сиздерге суроо. Мамлекетке чыккынчылык кылды деген статья менен бир-эки адамды камадыңыздар. Мен аны жөнүндө сурагым келбейт. Ушу мамлекетке чыккынчылык деп ошонун основной принциптерин айтып койсоңуздар, кайсы кишини мамлекетке чыккынчылык кылды деп түшүнөбүз? Урматтуу Зарылбек Кылычбекович, саламатсыздарбы? Бул мамлекеттик чыккынчылык боюнча тийиштүү Биринчи өзүңүз тааныштырып койсоңуз. берени бар. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Рустам Мамасадыков. Орусча окуп берейин мен сизге? Окуй бериңиз, орусча деле кичине түшүнөм. Государственная измена, то есть выдача государственной или военной тайны, шпионаж, либо иное оказание помощи иностранному государству или иностранной организации в проведении деятельности в ущерб внешней безопасности Кыргызской Республики, совершенная гражданином Кыргызской Республики. Мен башка кошуштун кереги жок дейм. Анда эмесе мен суроом. Кумтер бүгүн канадалык атууларда. Кумтердин алтын 717 тонна.
Jeri Rusya jeke işgərliyine. Jeriden altını 80 tonnadan aşık. Bozumçak Kazak işgərlerinde. Bozumçakta 42,8 tonna altın. Tegereksay, Solton Sarı, Camgır, Taldıbulak Nabережный. Kırgızistan'daki altınlardan bari çet eldik jeke işgərlerдің kolunda. Bu çet eldik işgərlerge bizden geçeginkü, bugünkü kızmatta turgan çoğun kızmatkerler başotu menen belek katar berip iştagan. Бұл çıkınçılıkka жатабы же жатпайбы? Урматтуу ГКМБ-нын кызматкерлери. Рахмат чоң сурооңузга. Урматтуу Зарлык Кылычбекович, бүгүнкү күндө дээрлик эле ушул кен байлыктары тарабында көп ушундай жерлер Siz birle söz menен айтсаңыз, бүгүн бул чыкынчылыкка жатабы, жатпайбы? чыкынчылыкка жатат тийбуду айтыш үчүн бизде материалдар болуш керек. Кээ бир эмелер боюнча комиссия иштеп жатат. Сиздер да арасында болушуңуздар керек. Эгер бар десеңиздер, берсеңиздер, биз тийиштүү укуктуу баа беребиз. Урматтуу ГКМБ-нын биринчи орун базары. Сиз жана окуп бербедиңиз мага принциптерин. Мындай болгондо мамлекетке зыян болсо деп. Алтын чыккан жерлер, 27 алтын байлыгыбыз чыккан жерлердин баары башоту менен чет элдик ишмерлерге тартууга тарак эткен. Ошолорду бүгүн сиздер, ГКМБлар, эчтеке жок экен, зыян келтирбептир деп чыгарып атасыңар. Бул элдин ар кандай ойго тутуш алып келгенге себеп болуп атат да. Буга кандай дейсиздер? Мен сизге да кыска жооп берейин. Эгерде сиздерде материал болсо, тиги же кум түрдө деп атасыз. Siz баягы соромай Шарып үчүн жообун берип атасыз. Мага Мен сизге мыйзам түрүндө жооп берип жатам мен сизге. Зарылбек Кылычбекович, мен жооп берейинчи, баш прокурорлар. Мына азыр сиз айткан эми чыкынчылык, шпионаж боюнча айттыңыз, буну эки бөлүп карашыбыз керек да. Эгерде Кыргызстандагы ошондой кен байлыктар боюнча маалыматты мамлекеттик сырды берген факты болсо, анда бул чыкынчылык болот. Эгерде мамлекеттик кен байлыгын мыйзамсыз лицензия берген болсо, бул өзүнүн тиешелүү статьялар бар да билесиз. Кызмат абалынан пайдалануу, же коррупциялык жол менен жана башка. Ошондуктан буга конкретный факты болсо, ошого карата баа бериш керек да. Бул мен жана сурабадым тиги ГКМБнын немесинен. А киши мага катуу үнүн чыгарып кыйкырып атат. Мен микрофонум бар, мен жакшы угам, урматтуу ГКМБнын биринчи орун базары. Мага кыйкырбаңыз. Экинчи суроо. Дагы деле ошо байлыктарыбыз жөнүндө. Мекемелерибиз жөнүндө. Стокольный завод Өзбекстандын ишмерлеринде. Цементный шиферный завод Казакстандын ишмерлеринде. Кызылкийский цементный завод Кытайда. Билайн Россия менен Казакстанда. Казакстан менен Россияда. Бул Кыргызстанда бир кызарган жердин баары иностранный ишкерлерге башоту менен берилип кеткен. Мен муну мамлекетке кылган чыккынчылык деп эсептейм. Билбейм ГКМБда кандай деген немени кылат. ГКМБ кышайтып шишей төрсө болот эми. Булар свой чужой болуп атабы билбейм. Урматтуу Курманкул мырза, сиз партияңыз мекенчилден келгенсиз. Сиз жөнүндө жакшы ойлор бар. Эми сиз бекем турсаңыз, сиз таяка кышыңдап, тияка мынтип деп, тигинин сөзүн бир сүйлөп, мунун бир сөзүн сүйлөп, сизди мен жигит катары билем. Ошон үчүн принципиальный болгон жерлерде принципиальный туруш керек. Бүгүндөрдө өтөт. Сиз дайым эле баш прокурор болуп тура бербейсиз. Артыңызда жакшы сөздөр калыш керек. Сиз биринчи үй бүлөңүз бар.
атасыз. Ата деген сезім, бұл чоң сезім. Сіздің балдарыңыз, қыздарыңыз, біздің атабыз деп сыйлықтанған болсын. Мен сұрауым жоқ, рахмат. Зарлыбек Кылычбеков, сізге рахмат. Менің негізгі принцибімді жақсы білесіз. Сіз менен ушул жерде 4 жылдан ашуын чогуу иштештик. Принцип мамлекет үчүн кандай туруп берерин, турса болот экенин чогуу жүрүп көргөнсүз. Кудай буйрса прокуратура ушул башкы прокурорлук кызматта да мен ошол принципти көрсөтөм. Эгерде жанагындай мамилени байкап калсаңыз, нарака бере койногон. Мага тартынбай эле бетке айтыңыз. Андай оюн болгон эмес, болбойт дагы. Биздин азыр кызыкчылык мамлекет үчүн прокурор мыйзам так бирдей аткарылышында бардыгына бирдей мамиле кылуу мен негизги кесиптик милдетим деп эсептейм. Рахмат. Рахмат, Зарлыбек Кылычбекович. Сөз Шайлообек Карыбекович.